Президент Садыр Жапаров Ош облусуна болгон жумушчу сапарынын алкагында Ош шаарындагы Исхак Разаков атындагы мектептин жаңы имаратынын ачылыш азимине катышты. Мектептин эски имараты 2015-жылдагы жер титирөөдө катуу жабыркап, жараксыз деп табылган. Ал эми окуучулар Панфилов атындагы мектеп гимназиясына көчүрүлгөн. Жаңы имараттын курулушу ошол жылдары эле башталганы менен долбоор 2020-жылга чейин токтолуп калган. Бүгүн 720 окуучуга ылайыкташкан жаңы имарат өз окуучуларын, өз мугалимдерин кучак жая тосуп алууга даяр турат. Мамлекет башчысы бүгүн ошондой эле жакшы саамалыктардын бирине белгилүү саясий жана мамлекеттик ишмер Исхак Разаковдун атын алып жүргөн мектептин жаңы имаратынын ачылышына күбө болуп жатканын сыймыктануу менен баса белгиледи. Садыр Жапаров республика аймагында ачылып жаткан мектептердин жагдайы дээрлик окшош экенин, же эскилиги жеткен, же жаратылыш кырсыгынан жабыркаганын айтып өттү. Көп жылдардан бери билим берүү имараттарынын эскилиги башкы көйгөй болуп келген. Президент өлкөнү өнүктүрүүгө ийгиликтүү катышуу үчүн зарыл болгон заманбап билимге жана жөндөмгө ээ билимдүү адистерди даярдамайынча күчтүү мамлекетти куруу мүмкүн эместигин белгиледи.